Урматтуу агай мусулман бир туугандар, мынакей биз өзүбүз канчалык мээнет кылсак, ошого жараша Аллахнын жардамы. Валладина жахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха ламаал мухсинин. Бул алам мээнеттин аламы, жоопкерчиликтин аламы. Ар биринин биздин мойнубузда жоопкерчилик бар. Өзүбүзгө дагы жооп бере турган. Бардык жоопкерчиликтер бар. Аял бала чакабызга дагы жооп бере турган. Ар бир нерсе. Жоопкерчилик өлгөндө анда адам өлөт тугандар. Сизге бизге ыктыяр берди. Жоопкерчилик кылып суроолорду берди. Бул алам жооп аламы, ахирет сурак аламы. Тиякта сурак, суроолор бар. Бул жакта жооптор бар тугандар. Жоопкерчилик, жооп аламы. Робун ким деген суроо бар. Ошонун жообу бул жерде. Бул жактан дайындашышыбыз керек. Бул жактан табышыбыз керек. Динин кайсы деген. Тиякта суроо. Бул жактан даярданышыбыз керек. Мен диним деп. Каякта? Соданын дини каякта? Айтчы гана, үйлөндүң. Үйлөнгөндүн дини каякта? Диним ислам деп эле оңой эмес туган. Дин бар, ар бир нерсенин дини бар. Ошон динин сурайт, сен эмне кылдың, эмне жашадың, кандай жашадың? Ата-эне бар беле, ата-эненин динин айт. Кандай кылдың, амал кылдың, айт бияка жооп бер. Сода кылып жашадың, же башкарып жашадың, өкмөттө, же дыйканчылыкта, каякта же? Динин айт, динин. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды тааныйсыңбы? Тааныйсыңбы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды? Жөнөкөй суроо эмес тугандар. Жөнөкөй суроолор эмес. Кыяматта 5 суроо, жөнөкөй суроо эмес. Ар бир нерседен сурайт. Сумма ла тусалуна яума идин анин наим. Биз кийин сөзсүз сурайбыз. Силер сураласыңар. Ла тусалуна сөзсүз сураласыңар. Эмнеден? Анин наим. Нематтан сураласыңар. Биз силерге немат бердик, эми сурагын алабыз дейт экен. Я Аллах. Алланын канча нематы бар? Кантип сурабыз беребиз, Кантип беребиз Алланын нематтарына суракты. Сумма ла тусалуна яума идин анин наим. Кыямат күнү силер сөзсүз сураласыңар. Алланын нематына сөзсүз сураласыңар. Көз Алла немат берди, кулак Алла немат берди, акыл Алла немат берди, бала чаканы немат берди. Сураласыңар ушу немат тууралуу. Ырыскыны немат берди. Исрап кылдыңбы же эмне бала кылдың? Сураласыңар. Жада калса суу Алла Тааланын нематы. Ушунда дагы, даарат алганда дагы бизге этияттуулукка буйрган, исрапкерчиликке каршы кылган. Пайгамбарыбыз айткан, 3төн алган шараф, 4-түнчүсү сараф деген. Сараф деген исрап деген сөз. 3 жолу алган болсоңуз соо аласыз. 4-түнчү жолу кол жууган болсоңуз күнөө аласыз. Суралат деп атат. Чоң бир дарыянын жээгинде турсаңыз да исрап кылганга акыңыз жок мынакей.